Эфирде шайлоо 2015 программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда мен Каныбек Асанкараев, кутмандуу кечиңиздер менен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн шайлоо күнү шайлоо участоктарындагы төрагалардын жардамчылары, катчылары, ошол эле учурда мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү тарабынан кандайдыр бир мыйзам бузуу фактылары боло турган болсо, алардын үстүнөн кандай чара көрүлөт? Мына ошол туурасында кыскача кеп көңүл буруңуздар. Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү шайлоо документтерин бурмалагандык, добуштардын эсебин туура эмес чыгаргандык үчүн 3 жылга чейин эркинен ажыратылат. Добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмалагандык үчүн 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Шайлоо комиссиясынын төрагасы, катчысы шайлоо документтерин бурмалагандык, добуштардын эсебин туура эмес чыгаргандык үчүн 3 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмалагандыгы үчүн 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мамлекеттик каттоо кызматынын операторлору шайлоо документтерин бурмалоо үчүн 3 жылга чейин эркинен ажыратылат. Шайлоочулар жөнүндө жалган маалыматтарды берүү, алардын тизмесин жалган түзүүдө 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Жарандардын шайлоо укуктарына тоскоолдуктарды көрсөткөндүгү үчүн, шайлоочулардын ар тараптуу укуктарын бузгандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартыласыздар. Эми кезекте гезиттер бетинде эмне кеп рубрикасында. Үгүт иштерине шайлоого аттанган саясий партиялар 608 миллион сом сарпташты, деп жазып чыкты Политклиника гезити бүгүнкү чыгарылышында. Гезиттин берген маалыматына таянсак, 14 партиянын үгүт иштерине жумшаган каражаты 608 миллион 348 миң сомго жетти. КСДП партиясы эле шайлоо фондуна 103 миллион сом топтоп, анын 80 миллион сомун үгүт иштерине коротушкан. Ошондой эле мыйзам боюнча саясий партиялардын шайлоо фондуна төкчү көлөмү 500 миллион сом деп белгиленгендиги айтылат. Ошол эле гезиттин 4-чү бетинде Акылай Байболсунованын Кыргызстанды майданга айландырышпаса экен деген аттуу макаласы жарык көрдү. Макалада автор дүйнө элинин үрөйүн алып жаткан терроризмге карата өз ой пикирин айтып, каржылоо булактарына токтоло кеткен. Албетте, үгүт иштери шайлоо шарапаты катуу жүрүп жатканда, Кыргызстандагы айрым саясий партияларды кимдир тарабынан каржыланат деген пикирди ортого салган. Ал эми Азия News гезитинин бүгүнкү чыгарылышында шайлоочулар кантип жатышат, эл партияларды кандай кабыл алууда деген суроолордун тегерегинде саясий серепчи Сабыр Мухамбетовго собол ташталган материал орун алды. Анда серепчи саясатта, бийликте болбосун же кайсыл партиянын мүчөсү, жаңы партиябы, жаш корактарына бир жактуу пикир жаратпай, алардын иш тажрыйбасына, бири-бирине болгон шериктештигине жана жаштардын алдыга умтулуусуна баа бериш керек дейт ал. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиз кандайдыр бир мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, төмөндөгү даректерге сөзсүз түрдө фото, видео, аудио материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Биз сөзсүз түрдө анын баардыгын тең эфир аркылуу чалдырмакчыбыз. Андыктан көрүшкөнчө саламат болуңуздар.